Саламатсыңарбы менин сүйүктүү биринчи классым. Силер менен кайрадан амандашканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн биз математика сабагында көптөгөн кызыктуу маалыматтарга ээ болобуз. Активдүү катышкыла балдар. Сабакты баштаардан алдын биз адаттагыдай эле жагымдуу маанай менен баштайбыз. Бүгүн бизге жагымдуу маанай тартуулоо максатында бизге шайыр сандар конокко келишти. Биз ал сандар менен биргеликте ырдайбыз, бийлейбиз. Жакшы болду балдар. Эми өтүлгөн теманы кайталайбыз. Биз өткөн сабагыбызда эсиңерде болсо, дециметр жөнүндө сабак өткөн элек. Демек балдар, силер көрүп турган сүрөт бул кубиктин сүрөтү. Биз ушул кубиктин узундугун ченеп алышыбыз керек. Аны үчүн бизге сызгыч керек болот. Көрүп турганыңардай балдар, сызгычта кубиктин узундугу 10 сантиметрди көрсөтүп турат. Демек, 1 дециметрде 10 сантиметр бар, же болбосо тескерисинче 10 сантиметрде 1 дециметр. Мына ушул эрежени эч убакта эсиңерден чыгарбагыла, турмушта колдоно билгиле. Биз ар дайым эле колдонуп жүргөн калем сабыбыздын узундугун ченеп көрөлү. Өзүңөр көргөндөй, калем саптын узундугу 14 сантиметрди көрсөтүп турат. Демек балдар, дециметрге айландырайлы. 14 сантиметрде 1 дециметр 4 сантиметр бар дегенди көрсөтүп турат. Эми жаңы тема. 20 ичиндеги сандарды кошуу. Окуу китебиңерде 40 сабак 72 бет. Сабагыбызга максатты коюп алайлы. Ар дайым биз сабакта максатты коюп келгенбиз. Бул сабакта дагы максатыбыз бар. Биз эмнелерге жетишибиз керек. 20 ичиндеги сандарды кошуу амалы менен иштейбиз. Мисалдарды так иштөөгө көнүгөбүз жана өз алдынча алуулукка аракеттенебиз. Мына ушунун бардыгын аткара билсек, биз натыйжага жетишкен болобуз. Негизги компетенттүүлүктөр, тема жөнүндө маалымат аласыңар. Мисалдарды иштөөгө көнүгөсүңөр, аны турмушта колдоно билесиңер. Предметтик компетенттүүлүк. Математика сабагынын компетенттүүлүктөрү: терминдерди түшүнөсүңөр, элементи менен жаза билесиңер, мисалдарга талдоо жүргүзө аласыңар жана аны турмушта пайдалана билесиңер. Жаңы темага өбөлгө. Биз буга чейин Айбилим программасынан көптөгөн сабактарды өзүбүздүн сабактарыбызга колдонуп келгенбиз. Бул учурда дагы Айбилим кошуп жаткан сандар кандай аталарын билесиңби? Биринчи жазылган сан биринчи кошулуучу. Кошуу белгисинен кийин жазылган сан экинчи кошулуучу. Кошуунун эрежелерине көңүл бөлөбүз балдар. Сумма деп аталат. 8 кошуу 1 туюлмасы да сумма деп аталат. Билимай менен Илимбек жуулган чыныларды санашты. Илимбек алгач чай чыныларды санады. Алардын саны 4. Андан соң аларга 2 чоң чыныны кошту. Бул Илимбектин жазганы. 4 кошуу 2 барабар 6. Билимай болсо санакты чоң чынылардан баштады. Ал мисалды мындайча жазды. 2 кошуу 4 барабар 6.
Экөөнүн чыгарган мисалдарындагы кошулуучулар орун алмашса деле ошол жыйынтык менен чыкты. Демек, орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт. Биринчи тарелкада 2 алма, экинчисинде 7. Илимбек менен Билимайга алмаларды bir тарелкага салуу тапшырмасы берилди. Билимай экинчи тарелкадагы алманы биринчиге салды. Илимбек болсо биринчиден экинчиге салды. Кимиси чыгаруунун оңой жолун тапты. Албетте, Илимбек 2ге 7-ни кошкондун ордуна кошулуучулардын ордун алмаштырып, 7ге 2-ни кошуп койгон оңой. Рахмат Айбилимге. Эми биз окуу китебибизге кайтып келели. Окуу китебибиздин 72 бетинде Азизанын тапшырмасы номер 2 тапшырма. Номер 2 мисалда туюнтманын маанилерин эсепте. Доскада жазылып тургандай 6 кошуу 4 кошуу 7 барабар суммасы канча болот? Дептерибизге жазып иштейбиз. Мына ушул сыяктуу эле Азизанын 3 тапшырмасы туюнтмалардын маанилерин табабыз. Дептерибизге жазабыз балдар. Эми болсо сабагыбызды бышыктоо максатында кошуу жана кемитүү амалдары менен таблицаларды толтурабыз. Жана ошондой эле салыштыруу мисалын иштейбиз. Ал эми бул тапшырмада болсо балдар боёйбуз тегерекчелерди, анын ичиндеги кошуу кемитүү амалдарын аткарабыз. Кийинки мисалда дагы кошуу кемитүү амалдары. Эми үйгө тапшырма Айбектин суроолоруна жооп беребиз. Айбек бизге моундай суроолорду берип жатат. 1 дециметрде канча сантиметр бар? Мына ушундай бир нече суроолорду берген, так жана туура жооп берүүгө аракеттенебиз. Ал эми кийинки тапшырмада болсо биздин Ош шаарындагы 3 кабаттуу боз үйдө кошуу амалдары катылган. Мына ушул амалдарды аткарабыз. Ал эми акыркы тапшырма китебиңердин 73 бетиндеги 5 мисал маселелерди иштөө.